Assalamu alaikum dostlar, саламатсыздарбы? Урматтуу достор, Ташкентте экинчи дүйнөлүк согуштун курмандарына арналган эстеликтин алдында турабыз. Муаттам Сара ана деп коет. Ушул согушта баласын жоготкон эненин символу мына. Согушта балдарын жоготкон. Жакында эле Лавров келди, Орусиянын Тышкы иштер министри. Эмнеге орусча жазылбаган деп мына жерде мен көрүп атам. Сен доим калбымызда жигерим дейт. Анан ты всегда в наших сердцах родимый деп орусча эле жазылган экен. Анан вечная жива память о наших соотечественниках, отдавших своей жизни за свободу и независимость, счастье нашего народа деп вечный огонь деп коет. Ушундай эстеликтер бар. Урматтуу достор, бул жерде сонун парк бар. Бул Мустакылдык майданы, эгемендүүлүктүн аянты. Ушул жерде мына элдер чогулуп дем алып отурушат. Көп жерде мына дасторкон жазып, пикниктер, ар түрдүү иш-чаралар өткөрөт. Мына туристтер бар, бардыгы. Экинчи дүйнөлүк согушта курман болгондор ушул жерде ат фамилиялары бардыгы жазылып турат. Облыстарда курман болгондор бардыгы мына ушул Өзбекстандын аймагынан бардык курман болгондор ушул жерде жазылып турат. Бардыгы мына жазылган. Хамдамов, Хайдаров 14-жыл төрөлгөн, 43-жыл ушул жерде кайтыш болгон согушта бардыгыныкы бар ушул жерге атайын түбөлүк кылып ушул жерге эстелик жазып койгон мына. Ташкент достор, бул центр көрүп жатасыздар. Аябай коз, аябай сонун мындай чыгыш элдеринин мындай наккаштык оймо, жыгачка оймо ушундай өнөрүн өтө жакшы көрөм. Үйгө дагы ушундай восточный стилде жасагым келет. Үйгө дагы мындай муну атайын карагыла. Ушундайды жакшы көрөм мен. Чынардан, ар түрдүү дарактардан, жыгачтардан жасалат. Мына көрүп жатасыздар. Аябай жакшы. Ташкентке келсеңер, албетте ушул жерге дагы келип кеткиле. Урматтуу достор, аябай ысык, майский каникулдар башталды. Ушул жерде мына биз бүгүн атайын сиздерге видео тартуулап атам. Ташкент, Мустакылдык майданы, эгемендүүлүктүн аянты. Көптөгөн достор менен келгенбиз мына. Муаттам Сара ана баласын мына жоготкон согушта эненин ушундай турган символу, образ. Апалар ушундай балдарын жоготкон. Вечный огонь турат. Мына жерлерде мына ар түрдүү иш-чаралар өткөрүлөт. Адамдар ушул жерде эс алып бакта. Аябай сонун көрүнүш. Мына жерде дагы ушул Каракалпакстандан, Андижандан, көптөгөн жерлерден кайтыш кылгандардын бардыгын ат фамилиялары, эстеликтери турат. Элдер келип, мына жаш муун ушулар менен бардыгы ушул жерде таанышып турат. Эстеликтерди түбөлүк ушул эл өзүн балдарын бардык согушта курман болгондорду унутпайт. Бардыгы ушул жаш муунга өткөрөйүн деп ушинтип жасалган достор. Карагыла, аябай восточный стилде ушинтип өтө чоң бир комплекс жасалган. Кыргызстандан дагы коноктор бар. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Жореге кандайсыз? Ташкент жагып атабы? Жагып. Кай элдерди айландыңыз? Бир кичине комментарий берип кетсеңиз биздин көрүүчүлөргө. Magic City'ге бардыңызбы? City'ге бардым. Бардыңыз, Амыр Темир эстелигиге бардым. Метрого түштүңүз. Ташкент City ажайып бир мейманканаларда дем алып отурасыңар. Майский каникулдар жакшы эле өтүп атат, Биздин көрүүчүлөргө да, кыргызстандыктарга бир эки сөз айтып койсоңуз. Мен делегем Ташкент, Кошна Республика келип айланып
Yaxşı yerlerde tomosha qilib ketishingizda kengash beraman da. Жақсы. Kezi kelgende har doim мындай шансты қолдан бербей саяхат қылыш керек. Ошондайбы? Сиз деле кошуласызбы ушул пикирге? Болду. Мына бул Бекташев Жорака. Мына Бекташ Жорака. Аябай кеңири мындай кең пейил адам. Жакшы көрөм. Чогуу бирге келгенбиз. Мына коллегалар менен. Азыр мен сиздерге мыяктардагы көрсөтөм мына. Аябай сонун рагыла жаратылышты канчалык коз кылып жакшы кылган мына. Достор, көрүшкөнчө урматтуу урга катталыңыздар. Ташкенттен атайын май айында